Парламенттик шайлоо чукулдаган сайын бул багыттагы мыйзамды өзгөртө калып, татыктуу депутат болуп шайланып келүү аракети башталды. Ага ылайык бир учурда 4 мыйзам долбоору демилгеленди. Шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча президенттин алдында түзүлгөн жумушчу топтун сунушунда олуттуу деле өзгөрүү байкалбайт. Болгону шайлоочулардын тизмесин каттоого алууну каттоо кызматынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү жагы камтылган. Партиянын тизмесине кирген ар бир талапкер анын жакындарынын мүлктөрү, тапкан байлыгынын бардыгы декларация көрсөтүлүшү милдеттендирилет. Жергиликтүү кеңештин депутаты болом деген жаран орто же техникалык билими болушу керек деген норма көрсөтүлүп жатат. Саясий партия шайлоо участкасына барып, толтура бир нече кишилерди список менен берчү эмес беле, бир шаардан бир шаарга жылдырыпчы. Ошондон качалы деген негизинде форма 2-ни ушул мыйзамдар эгерде жогорку кеңеш менен кабыл алынса, форма 2 менен арызды бериш үчүн адамдар идентификациядан өтүш керек болот. Өзлөрү участокко келип идентификациядан өтүш керек болот. Ал эми Алмамбет Шыкмаматов сунуштап жаткан мыйзамда 7 облус, 2 шаар жана сыртта жүргөн мигранттар өзүнчө бир округ болуп түзүлөт. Анда жашаган элдин санына жараша 120 орун бөлүнүп, тизме иштелип чыгат. Чечүүчү күн келгенде жарандар партияга, андагы купулуна толгон талапкерлерге добушун бере алат. Кандидаттардын саны 3 же 4 болушу мүмкүн. Болочок эл өкүлдөрүн тандоо ушул нукта жүрсө, анда парламентке ар тармактан акчасы жок, бирок тажрыйбасы жетиштүү адамдар келерин биздин каналга курган маегинде билдирген. Ошол тизменин арасынан адамдар партияга добуш берет, биринчиси, анан экинчиси 3 адамга добуш берет. 3 адамга. Бул анткени бир адам, бир эле адамды жактырбайт да, бир 2-3 адам жагат. Бул мыкты деп аягында штрих-код менен жанагындай электрондуу урналар өзү эсептегенде эле автоматтуу түрдө адамдык факттар болбойт. Автомат урна өзү эсептеп коет. Ошондо списоктон өзү эле чыгып калат. Ошондо элден суурулуп чыгат мыктылар. Эл өкүлдөрү Исхак Масалиев менен Жанар Акаев демилгелеген мыйзамда партияга жана андагы татыктуу талапкерлерге добуш берүү көрсөтүлгөн. Шайлоонун бардыгы электрондук система аркылуу жүргүзүү камтылган. Ошентип биз эки максатка жетебиз. Биринчиден бул добуш бергенде мен ушул партияда ушул киши бар экен, ушул кишини колдойт элем деп добуш берет да. Ошондуктан мен ойлойт атам, бир аз мында так болуп калат. Эртеси күнү шайлоо бүткөндөн кийин тизме ким биринчи, ким 10-чу, ким 100-чү деп талаш болбойт. Ошондо ушул партиянын ичинде кимиси кайсы биринчи орунга чыгат, кимиси 90-чу болот, кимиси 100-чү болот деп ушул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк берет да. 4-чү болуп сунушталып жаткан долбоордун авторлору вице-спикер Мирлан Бакиров жана Бакыт Төрөбаев. Алардыкы Шыкмаматовдукунан эч айырмаланбайт. Ар бир облус, 2 шаар өзүнчө округ болуусу көрсөтүлгөн. Болгону саясий партиянын аймактарда бөлүмдөрү, аларда 7000ден кем эмес катталган мүчөлөрү болууга тийиш. Шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолордон жарандардын толук кандуу түшүнүктөрү жок азырынча. Коомчулуктун бул боюнча пикирлери ар башка. Бири бир мандаттуу округ керектешсе, айрымдары жарымы партиядан, жарымы округтан. Кээ бирлери азыркы система менен шайланып келиши керектешет. Мен оюмча бир эле мандаттуу керек го. Анткени ар бир адам өзүн тандайт да. Ошо биз билебиз да кимди шайлап атканыбыздычы, бир эле мандат болгондо. Биз бир адамды көрсөтсөк, ошону шайласак, ошол бийликке келсе, ошондуктан өзүнүн ойлорун жакшы айткан адамды биз шайлай алабыз деп ойлойм да. Мне кажется, лучше будет по партийным спискам выбирать, потому что как бы там указаны фамилии, и ты можешь как бы разузнать об этом человеке какую-то информацию. Азыр 50% менен келген, жарымысы одномандатный менен, жарымысы партийный система менен келген тура деп ойлойм. Толук каралбай жатып, сунушталган мыйзамдын авторлорунун ортосунда кызыкчылыктардын талашы башталды. Кыргызстандын шайлоо системасында биздики идеалдуу десе, ошол эле учурда бардыгы чогуу каралып, окшош болсо кошуп, карама-каршы келгендерин талдап чыгып, бирдиктүү бир мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керек дегендер да жок эмес. Талкууга келгенде депутаттар керектүүсүн жана кереги жогун илгеп алат. Азырынча президенттин алдында түзүлгөн жумушчу топтун сунушу тармактык комитеттин кароосунда болсо, калганы коомчулуктун талкуусунда. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.